Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Жакында электрондук күндөлүктү колдонгону ишке ашыргана турабыз. Ошолго бизге кириш үчүн сиздердин балдарыңыздардын пин номери менен киресиздер. Сиздерде түндүк атасында же апасында болсо түндүккө киресиздер дагы текшересиздер. Балдарыңыздардын документтер дегенге киресиздер дагы туулгандыгы жөнүндө күбөлүк текшересиздер. Мисалы, менин 2 балам бар. Бирок бул жерде бир эле баламдын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү турат. Күндөлүккө кирген учурда мен анда бир баламдыкы кирбей калат. Эмне кылышым керек? Ал үчүн ЗАГСга барып отурбастан, урматтуу ата-энелер, сиздер электронный жиберип койсоңуздар болот. Ал үчүн ЖАК, бул жерден кызматтар услуги дегенге киресиздер, орусча болсо. Маалым каттар дегенге кирип, ал жактан ЖАК дегенди табасыздар. Мынакей ЖАК документтерди санариптештирүү дегенге киресиздер, урматтуу ата-энелер. Ал жерден сиздин телефон номериңиздер, почта бул жака тийбейсиздер дагы, могу жерге баланын деген могу жерде белгилейсиздер. Күбөлүктү тандаңыз дегенде туулгандыгы тууралуу күбөлүк дейсиздер. Мисалы, никелеши тууралуу күбөлүгүңүздөр жок болсо дагы ушул жактан заявка берип койсоңуздар болот. Андан кийин регион дегенди тандагына келгенде, бул жерге ак деп баштасаңыздар эле Ак Дала району деп калат, ошону тандайсыздар. Андан кийин жеке номерин жазасыздар, ошол жок балаңыздардын жеке номерин бул жерге жазасыздар, башкача айтканда пин номерин жазасыздар. Андан кийин сүрөтүн алып аласыздар. Сүрөтү бар болсо, сизде баарыңыздарда эле бар да сүрөтү, өзүңүздөрдө документти сүрөтүн тиркейсиздер. Мисалы, камераны ачуу деп туруп, сүрөткө тартып туруп, бул жака тиркеп коесуздар. Андан кийин өтүнмөнү жиберүү дейсиздер. Өтүнмөнү жиберүүнү баскандан кийин сиздерге 3 күн аралыгында балаңыздардын метрикасы, көчүрмөсү бул жака түшүп калат. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бул жака түшүп калат. Автоматтык түрдө эле сиздер эч жака барбастан ушундай арыз берсеңиздер болот.